Sağ olasın. Qandaysın? Yaxshiman. Саламатсыздарбы, урматтуу оорукананын кызматкерлери, урматтуу жергиликтүү эл журт. Мына иштегениңиздерге дагы 2 айдын жүзү болуп калды, 2 ай, 3 ай болуп калды. 3 айдан бери иштеп атасыздар. Ишиңиздер мен угуп атам, ийгиликтүү болуп атат. Элибизге, журтубузга чоң кызмат кылып атасыздар. Элибиздин ошо ден соолугу начарлап калган балдарыбыз ооруканаларга көп келип атат. Төрөй турган келин кыздарыбыз төрөт үйүнө көп келип атат. Мен кээде ойлоп калганда, эгерде ушуну биз курбасак, булар каяка барат эле деп жаман көбөйүп кетти го, Мурда каякта жүрүшкөн дейм да. Эми бул мамлекет ишкана болгондон кийин мамлекеттен каралып атасыздар, зарплата алып атасыздар, туурабы? Андан сырткары биз ошол мамлекет берген фонд зарплатанын негизинде дагы жардам берип атабыз фонддон, туурабы? Алып атасыңар? Ал мындай болот. Баягы ведомство кол коюп акча аласыңар го? Худду ошол размерде алышыңар керек, кийинкисин дагы. Анан 1,5 азайтып, көбөйтүп кое албайт. Ананчы? Эгерде азайып кетсе, айткыла, эмне үчүн мен азайып калдым? Мамлекеттен мен мына 30 миң алсам, а бул жактан 25 миң болуп калды. Эмне үчүн деп талап койгон күнү бар. Макулбу? Ошону жакшылап караңыздар. Андан сырткары эми көпчүлүк болгондон кийин, эл болгондон кийин ар түрдүү сөздөр айтыла берет экен, ар түрдүү нерсе боло берет экен. Кээ бирлер айтып атышат, оорукана жаңы болгону үчүнбү, чөтө жакшы карашпай атат дегендер дагы бар. Ошентип жазгандар дагы бар да. Жакшы карашпай атат. Биз барсак, бизди ошо карабай эле калтырып коюп, анан кийин өздөрү кетип калат экен дегендер дагы нерселер бар. Бирок ошол мезгилде бир көпчүлүк адамдар эң жакшы карап атат. Рахмат ушул ак халатчандарыбызга. Бизди өтө жакшы тейлеп атат дегендер андан көп. Бирок ошол жакшы деген нерсеге атыңыздар калсын да. Мен шуну силерден суранамын. Суранып айтып кетем. Силерге талап кое албайм, силерди башка кыла албайм. Бирок силерден суранамын. Ушул жакшы атыбыз калсын. Колуңуздардан келишинче, мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша чуркап иштеп бериңиздер, эл журтка, эл журт иштеп бериңиздер. Анан жетишпеген нерсеңер болсо айткыла. Медициналык жактан оборудование жетишпесе аны айткыла. Мен мына Кудайга шүгүр, Аллага миң калла шүгүр, колубузда келип турат бүгүнкү күндө. Мен баарын таа берем ушул больницага. Макулбу? Анан кийин башка хозяйство жакта жетпеген болсо аны айткыла, ага дагы жардам беребиз. Бүгүн дагы мына сиздердин урматыңыздарга биздин урматтуу аксакалдарыбыз, биздин агаларыбыз чогулуп ушу больницага жаңы машина берейли, скорый берейли деп келишипти. Силерге чоң рахмат. Ушул жерде эстеп, ушул жерде карап, колдойлу деп аракет кылганыңыздарга. Себеби бул биздин элибиздин, журтубуздун келечеги. Мына баардыгы ушул тырышып, ушинтип иштей берсек эле эл өзгөрөт, мамлекет өзгөрөт. Көрүп атасыңар өзгөрүүлөр. Күнү түнү тыным жок. Күнү түнү ушинтип иштеп атабыз. Ушинтип эле иштей берсек өзгөрөт. Анан кээ бирөө айтат, "Ой, койчу мен пол жууп аткандан эмне өзгөрмөгүлө" деп. Жок. Ошо пол жууган адамдан баштап өзгөрөт. Пол жууган адам жакшы жууса, жакшы караса, антисанитария кылып алса, ошол жерде жанагыдай баардыгын сонун кылып мизилдетип турса, ошондон өзгөрө башталат. Ошондуктан силерге күч кубат берсин. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бүгүн мамлекетибиздин эгемендүүлүк күнү кече официалдуу түрдө урматтуу президент катышуусунда өткөздүк. Эми бизге көп эмелер келди, коноктор келди ар жакта жакта. Силерге да келип көрүп кетсек эле канча мажалар, Укмуш таң калып атышат, эми ушундай болуп кеттиби деп. Өзүбүздүн кыргызстандыктар эле. Мына Бишкектен келгендери бар, башка жактан келгендери бар, көрүп алышып, жаллап атып ушундай болуп кеттиби деп эле таң калып атышат. Бирок ал эмненин эсебинен болуп атат? Күнү түнү тынбай иштегендин эсебинен болуп атат. Мундан ары муну дагы көбөйтөбүз. Бизди баягы кыргыздарда ушундай го, мактаган сайын мардаябыз дегендей. Бизди бир сыра мактап койду, эми мында да күчтүүрөөк иштешибиз керек.
Мына азыр жакын күндөрдө Жалал Абадта филармония курулат, Кудай кааласа. Музей курулат, дворец спорта курулат. Азыр мына кече күнү сүйлөштүк, волейбол боюнча академия ачайын деп атабыз. Футбол академиясы бар, бокс академиясы кече ачылды. То есть балдарыбызга перспектива да, ушуну көргөн балдардын бардыгы эмнеге умтулат? Ийгиликке жеткенге умтулат. Туурабы? Шарт түзүп берейин ошол. Колубуздан келип турганда мамлекеттик башчысы ушу тапшырма койгондо ушуну иштейли деген оюбуз. Ошондо рахмат сиздерге. Мен сиздерге бүгүн келип бир жолугуп кетейин деп келдим. Эгерде бир проблемалар болсо, жашырбаңыздар. Ушул жерде ар жак бер жактан келип иштеп атасыздар. Жергиликтүүлөр иштеп атасыздар. Биринчи адамга үй бүлөгө үй керек. Мен башынан эле сиздерге убадамды бергенмин. Ушул жерде иштегендердин бардыгынын үй менен камсыз кылабыз деп. Мамлекет тарабынан. Ошол нерседен сөзүбүздөн кайткан жокпуз. Муну Айбек, дагы айтам сизге. Ушуну даярдаңыз. Биздин аким турат бул жерде, райондун акими турат. ГИКтин башчылары барбы бул жерде? Бар. ГИКтин башчылары турат. Район акими ким? Вот, ГИКтин башчысы сиз, туурабы? Облус боюнча. Мына ушул кишилерге кайрылыңыздар. Ким кайрылып, силер берген список боюнча, Айбек, сен списокты бересиң. Анан кийин ала албай калсаңыздар, кыйынчылыктар болсо, анча-мынча жерлерин түздөп мен жардам берем. Сузакта үйлөр курулуп атат, Жалал Абадта үйлөр курулуп атат, мына керек болсо Барпада дагы үйлөр курулуп атат. Жогорурактан келип иштей турган болсоңор, мына бул Октябрьский багыш кайсында? Кайгыра, Винсовхоздо. Ал жерде үйлөр курулуп атат. Мындан ары дагы жаңы үйлөр курулат. Мына азыр Жалал Абадта жаңы үйлөр башталып атат дагы көптөгөн. То есть элдин баарын камсыз кылышыбыз керек да. Эгемендүүлүк алгандан бери мына 30 жылдан ашык убакыттан бери ушу элди үй менен камсыз кылбай өтө көп проблема көбөйүп кеткен да. Балдарыбыз чоңоюп атат. Кимдир бирөө 4 баласы болсо бирөөсүнө үй алып берет, үчөө үйсүз калды. Ушинтип көбөйүп отуруп проблема көбөйүп кетти да. Ошондон ушуну чечип атабыз акыры чекесин. Макулбу? Мындан ары да чечебиз. Биз ар бир күнүбүз кылган эмгегибиз, ишибиз элибиздин проблемасын чечкенге багытталган. Биз ошо милдеттүүбүз. Мен мына сотрудниктерди ошого багыттаймын. Башка хозяйство иштерди ошо багыттайбыз. Азыр мына курулуп аткан жолдорду тияк мына бүгүндөн баштап кайра жумуш башталды. 2 күн майрамда жетет, Ошон үчүн урматтуу биздин медицина кызматкерлери айрыкча силерге кайрылып кетем. Силердин бүт мүмкүнчүлүгүңөрдү биз чечебиз. Айлык маселесин көтөрүлөт. Бир аз күттүрө силер өтө көпсүңөр да, медицинада адам көп иштейт да. Сразу көтөрө коюш кыйын экен да. Бирок президентибиз айткандай көтөрөбүз. Силердин мугалимдердин айлыгын көтөрөбүз Кудай кааласа жакында. Бюджетибиз Кудайга шүгүр болуп калды. Мурдагыдай эмес. Эмне үчүн бюджет көбөйдү? Себеби талап тоноо мамлекетти. Мурдагыдай бюджетти талап тоноо деген жок, таптакыр токтоду. Мурда мамлекеттин байлыгын, мына алтындарын, кен байлыктарын жана башкаларды алып эле мамлекеттен 5-10 сом калат, өздөрү миллион долларлар сатып жүрүшкөн. Анын баары токтоду. Бүт бардык мамлекеттин кен байлыгы дагы, бардыгы элдин кызыкчылыгынан иштейт. Биз ушуну мындай катуу көзөмөлгө алдык бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн бюджетибиз көтөрүлдү мына. Былтыр эле мына 2025 жылга 700 миллиард тегерегинде бюджет кабыл алдык эле, кийинки жылга уже триллионго чыгабыз деген оюбуз бар. Бул деген өтө чоң акча. Ошон үчүн өзүңүздөрдү да караңыздар, ден соолугуңуздарды караңыздар, үй бүлөнү караңыздар, бала чаканы жакшылап өстүрүңүздөр. Мамлекеттердин катарында ар дайым болушуна тилектешпиз. Рахмат. Ошо сиздин кылып аткан эмгегиңизди баалап ушу шорподо тузубуз болсун деп кичине болсо бир кочу туз тастап коелдук. Рахмат. Ушу белекти тапшырып коюуга. Рахмат. Келиңиз, алыңыздар. Ушул жерде канча эме иштейт медработник? Всего.
294 300 dep markeler kiçi medayım, orta medayım vraçlar менен биригип жалпы ошо 300 dep öyle, 300 ekan. Mana bardığınızlarga rahmat aytıp, Gül Jigit'e rahmat, rahatsızlık bildiremiz. Uşul Jigit. Bizden beldүү baldarımız, beldүү jigitlerimiz uşunday jakşı işler bolup olsa çekede karap turbaylı dep biraz bolsa dagы жардам берейин деп келип атышат. Rahmat, чоң рахмат. Денсаулыкта болуңуз. Бул кол чабып коелу, катты. Ana sıfkarı, ben videoda aytmadım mı? Yemin bundan da yakın. Bardığınlarga şu birden maşın alıp versem dedim, meşler dedim. Cildin ayağına çeyin. Çok degende bir 20-30 maşine özün örgü, cekemençik. Alıp versem. Sebebi? Bizde bilesizler hazır memleketimizde özümüzün maşina çıkarıcı zavodlarımız işlep kaldı. Kaçan uşunday oldu ne? Maşinanı özümüz çıkarıp atabız. Men hurmatlı prezidentimizge barıp bugünkü жолугушууну ал кишиге айтып деп суранып şu жылдын ayağına чейин bir 20-30 maşina келип берсек, кийинки жылы беребиз ушинтип отуруp баардыгы машина болуп калат. Bir prozbam var. Bir prozbam var. Men sizlerden ушундай катуу суранамын. Ушу келгендерден, больницага жаткандардан, оорулардын тууган уругунан тыйын албаңыздарчы, пожалуйста. Элеби? Просьба. Ушу эл айтсынчы, ушул жер таза жер, ушул жерде взятка албайт, ушул жерде элди кыйнабайт деп бир жаш атак даңкыбыз чыксынчы. Элеби? Рахмат. Областың координаторының жалпы коллективтің разышылық хаты бар. İçinde бардык жакшы сөздөр жазылган. Бул өзүбүз жогоруда айтып кеткендей, бул эки оорукананын салынышы менен биздин канчалаган энелерибизге багдар жасалышат. Бүгүнкү күнгө чейин ушул жерде 1632 бала төрөлдү, ачылган күндөн баштап. Балдар ооруканасында 190 балабыз хирургия бөлүмүндө жаткан, 174 операциялык жакшылык чекет. Жалпысынан 4000 бала кайрылды, амбулатордук камын 1000ден ашырына жардам берди, калганына убагында жардам берип чыгат. Биздин кала бөлүмүнөн өтө рахмат. Maga sыйлык бербесеңер дагы, башка бербейт. Мага эң негизи эле силердин жылуу сөзүңүздөр. Rahmat barınızlar. Gelin bata duamızı verin. Ya Allah. Amin. Elimizge cerimizge yamançılık ver, dışçılık ver, bakvat tirikçilik ver. Asmandan yerden geliyen belalardan sakla. Daima dışçılıktı ver bizge. Elimizde gök yedi soğuk dolu etmay var. Ya Allah'ım bizden yetekçilerimizge kanışımına sadırga amançılık ver, den soğuk ver. Özün kolda, özün korku al. Şuların her daim derecesini götür. Adalet işletiyor binalında cüzün gelip bu. Olmuyor. Bugün ruhsat verseler benim şu akıvaçadır ve sürekli şu olmayayım mı? Rahmat. Rahmat. Bular mı? Geciklerinde olur mu? Sen benim çudur. Bir, iki, üç. Rahmat. Hiç bulundu. Aybek gel. Lan çigitler koşup düştü. Gel. Polisinden bu. Yaxşı olsun. Son maçlar gelip versinler. Yemin. Bu maçları bir tapşırıp versinler. Son maç şekeri. Testi darca barga şurkap işlep turgan mı? Son maç şekeri. Olası.
Байдилдер бар, а? Бар. Шуны алыш керек. Өте жақсы болды. Себебі чабық моменттерде кейін айларсыз істеп тапты. Болды. Бар. Елге істеп тұрса да болды. Сол жақсы келді. Мен апам тұрады. Былтыр қыздар жақсы қарап, а? Кошумчалай кетчү нерсе бар бул жерде. Мисалы үчүн биз май айынан баштап 13-үндө ачылып, 15-инен бери уже бейтаптарды кабыл алып аткан болсок, биздин төрөт бөлүмүндө уже 2000ден ашык аялдар төрөп чыгып атат. Андан сырткары балдар ооруканасына өтө турган болсок, балдар ооруканасына бизге баягы амбулаторный кайрылуулар 4000ден ашуун болду. Анын ичинен жаткандар бар. Жатканы дагы 2000ден ашуун бейтаптарыбыз, балдарыбыз жатып, ушул жерден ден соолугун таап чыгып кетип атышат буюрса. Бул ачылгандан бери область боюнча айта турган болсок, бул оорукана ачылгандан бери бизде статистика боюнча, башкасы боюнча дагы бизде сразу областтык ооруканада жана Сузактык ооруканасында, жакынкы биздин ооруканаларда сразу баягындай спад берди, разгрузка болду, азайды. Себеби областтык ооруканада, например, ошо төрөт үйүндө эле областта 140-тан 130-дан түшпөй калды эле. Батпай калышканда биздин аялдарчы. Азыр уже кыйла ылдый түштү. Азыр ошо цифралар түштү. Врачтарыбызга кыйла жеңил болуп калды буюрса. Себеби мурун бир ночкой дежурство кылып чыккан, мисалы үчүн врачтар күнүгө 25-30дан кылып аялды төрөп чыктык, операцияга кирип чыктык деп кыйналып чыга турган болсо, буюрса кыйла азайып калды азыр.